Так. Siz aytыңызчы, бул кыз эмне деген оор менен ооруйт? Аты ким, фамилиясы ким? Жекшенбекова Гүлиза. Кызымдын, күйөө баламдын кызы, чоң кызымдын кызы. Канча жашка чыкты? Быйыл 9-га толуп 10-га карады. Бул ушул оору менен качандан бери ооруйт? Бул оору менен ооруган 1,5 жаштайын билип калдык. Ушу 1,5 жашынан бери эле ушу баспайт. 1,5 жашта такандап каданокто турат эле. Кийин эле назат кете баштады. Жакшы болбой эле артка кетти. Эмне деген диагноз коюшкан? ДЦП дейт доктурлар, жалга жаттык эле. Мээде суу бар, суу ашык дейт. Ошол мээде сууну кургатыш керек экен. Бул кызың менен күйөө балаң экөө азыр чогуу жашашабы? Жок, бул кыз 2 жашында эле ажырашып кетишкен. Жашабай калган, анан кийин ажырашып, соттошуп, алимент берген. Чоң кызы күйөө бала да кудагый деле чоң кызын кошуп алимент төлөйм деп күйөө бала өз көңүлү менен арыз жазып өзү ажырашам деп. Биринчи үйлөнүп алган. Андан өзү ажырашты. Ажырашып алимент төлөп 1 жыл берди, жакшы. Могу Финкада, казармада Финкада иштеп атты эле. 1 жыл берди. Андан кийин эле бербей калды. Ажырашкандарына канча жыл болду? Ажырашкандарына 4 жыл 5 жыл болуп кетти окшойт. Ошондон бери тиги алиментти үзбөй төлөп турабы? Жок, 1 эле жыл төлөдү. Ажырашканда жылдар ошо Финкада иштеп аткан. 1 жыл төлөдү, 1 жылдан кийин төлөгөн жок. 3 жылдан бери алимент почти төлөбөйт. Ошо 1 жылдан кийин дагы төлөбөй 15 000 сом карызы бар эле. Ошол карызын айына 2 000 сомдон берип, ошондон кутулуп калды окшойт. 3 жылдан берки алиментинен дайын жок. Кочкорго кетип калган алименттен качып. Кочкордо жашайт азыр. Азыр алиментти 2 балага канча процент менен кыркып берген? Башында 33% менен кыркылган, ошо 33% чечим ошондой, соттун чечими. Бирок ал алиментин азайтыш үчүн Кочкордун сотуна сүйлөшүп, 3 000 сомдон электрик болуп иштейт, Униармакта дедирип эжеси ошондой документ даярдап берип коюптур. Анан 3 000 сомдон айлык алат, 300 сомдон 600 сом төлөйм деп департаменттин балдарына ошентип коюптур. Ошондой документ тапшырып коюптур. Кочкорго чейин бардым, былтыр мурда жылы бардым. Барсам департаментте балдар айтты, эже биз деле айтып атабыз, биздин акыбыз жок, аны жокко чыгарганга дейт. Сиздер сотко берип, ошол кагазын жокко чыгарсаңар, биз ошондон беркисин төлөтүп берели дейт. Анан барып жокко чыгара албай атабыз, ошо 300 сомдон 600 сом төлөйт күйөө бала айына. Ошону да толук бербейт. Азыр ошо эски карызын берип бүттү окшойт. Кыздын мондай состояниеде жатканына мындай лечениесине деп өзүнчө жардам берип жүрөбү? Жок, жардам бермек тургай сурабайт дагы. Андан көрө мындай эле башка бир Кудай деген балдар эле жардам берет, сурашат, эже кызыңыз жакшы болуп кетсин деп. Барбаган жерим калган жок. Бул кызды лечение кылса айыгат деген прогноз бар экен? Ооба, жалда Туңгучбаева Айгүл бирөө жатабыз, леченияны 6 айда бирден ошондон алат элек. 2 жылдан бери бар элекмин. Айыкпаган балдардын көзүндө белгиси болот дейт. Муну врачтар текшерип, бул айыгыш керек дейт. Талыкпай изденгиле дейт, дарылаткыла дейт. Анан дарылаталы десек ушу каражаттан кыйналып атабыз. Кызым жалгыз иштейт. Каякта иштейт? Москвада иштейт, ошо мунун апасы. Мен муну карайм. Анан айдан айга ушунун лечениясынан ашпайбыз. Силердин өзүңөрдүн туруктуу жашаган үйүңөр барбы? Үйүбүз жок, квартирада турабыз. Үй сала албайт, ушу баладан ашпайт. Мен да чыгып иштейин десем, баланы таштап иштей албайм. Кыздын жалгыз иштегени жетпейт. Атасынан эч жардам жок, даже сурабайт дагы. Атасынын фамилиясын кайра кайталап айтып койсо. Жекшенбек уулу Азамат. Бүгүнкү күндө Кочкор районунда иштейби? Кочкор районунда базарында товар сатышат экен. Машина алып, товарлар көбөйүп, Кудайга шүгүр эле жашап атат экен. Эми эл деген кыйын да. Дос жарлары айтып атат, угуйлап атабыз. Бирок эч сурабайт. Бул эмес 11-де өткөн кызын да сурабай койду. Паспорт аларда эмес доверенность бербей, кызы чуу болуп атып маякта бирөөлөргө жалдырап атып, араң алдык паспортун. Паспорттун копиясын бербей, доверенность бербей койду. Соттун жана 33% кыркып берген чечимдер кайда? Менде бар. Көргөзө аласыз да. Бул кыздын кандай диагноз коюлгандыгы боюнча эме медиктердин койгон диагноздор да бар да? Бар, бардыгы бар, дарыланат. Бул кызды чет мамлекетке алып барып дарылатса болот бекен? Ооба, ошо алып барыңыздар дейт. Бийинде ошо сал медиктердин күчү жетпей атат. Россиягабы, Индиягабы, башка бир жака алып барсак, айыга турган кыз. Бардык жери өсүп атат. Кыйшык-мыйшык эмес, колу буту катуу эмес, таптаза, только мээ иштебей атат. Башын дарылатсак,
айыгып кетеби деген үмүт менен ушу алысын жетишинче барып атабыз. Муну жалпы Кыргыз элине кайрыла турган эмне кайрылыңыз бар? Жардам сурагыңыз келип жатабы? Кандай дейсиз? Эми мен жалпы Кыргыз элинен ушу чырактай урган кыз басып кетсе дейм. Айыктырсам дейм. Барбаган жерим калган жок. Өзүм алым жетишинче карап атам. Барып атам, бирок кудуретим жетпей атат. Өзүм да оорулуумун. Анан ушу мен да ооруйм, кызы да ооруйт. Ошо экөөбүздү апасы карайт, кызым карайт. Бири кызымдын иштегени жетпей атат. Анан ушу Кыргыз элим боороргон эл болсо ушу чырактай урган кыз басып кетсе деген ойдо үмүт менен ушу элге кайрылып аттым эле. Жардам сурап атасыз, Жардам колунда барлар. көп эле инсандарга жардам берип, көп эле кээси айыгып кетип атышат. Ушу эл катарында ушуну айыгып кетеби деген үмүт менен азыр көтөрө албай калдым. Памперс менен багам, өзү турбайт, тамак кармап жебейт. Ушу памперс менен жатканда оодарыш кыйын болуп калды. Сот защитадан кандай жардамдарды аласыңар? Защитадан ошо жана эл катары 4900 сом чыгарган, ошону алам. Муну баланы багып аткандыгы боюнча сизге пособие чектеп бергенби? Ошол 4900. Силерге эле? Ооба. Тиги кыздын өзүнөчү? Өзүнүн пенсиясы бар. Пенсияга чыккан. Канча менен чыккан? Бул казарманын учету менен чыккан 5000. Башка 9000 сом менен жашайт экенсиңер да? 10.000 сом болуп 10.000 сом. калат. Ооба. Анан кызыңар салып турат анан ошо менен бул Ооба. квартира акысын төлөйсүңөр. Квартира 6000 сом, светибиз, мусор, суу, пул 10.000ге жетип кетет. Анан мунун лечениясы 20-30 миңге жетет ай сайын. Пат суу дириги кармап турат, күнүгө дары берем, 3 мал комплекс менен жашайт. Анан дагы кошумча дарыларды дагы берип турам. Ушу көп эле акча дары менен памперске кетет. Азыр чоңоюп калып памперс түтпөй калды. 6-чы памперс кийип элек, ал дагы уже батпай калды. Атасынан такыр эле жардам жок турбайбы? Жок, жардам эмес, сураган жок, сурабайт дагы. Ооруп аткан бул эмес, таза кызын да сурабай койду. Телефон часа да албайт, кайрылбай койду такыр. Өзү жакшы эле бизнес менен иштейт, бирок акчасын жанагынтип кыскартып турган турбайбы? Аялынын атынан ачып, аялынын аты менен иштеп атат. Эми аялынын атынан ачканда эле бар семьяда ЗАГСтары бар. Ошону менен ЗАГС алам деп өзү арыз жазып, сотто кырктырган ЗАГСын кызым менен. Анан мен иштеген жокмун, аялым. Силер кош